функциянын ноль болуп эсептелет. Гүлчехра Бегишева 27 жылдан бери математика мугалими болуп иштеп келет. Ал сабактарын мамлекет тарабынан берилген акысыз ноутбуктун жардамы менен балдарга жаңыча билим берүүдө. Айтымында санарип кампада окутуунун программалары, өтүлүүчү темалардын видео сүрөттөрү камтылган. Бул жерде санарип кампада сабакта керектүү бардык нерселер бар экен. Мисалы үчүн мен азыр презентацияны ачкан болсом, бул жерде мына алгебрадан 7 класстан 64, 8 класста 42, 10 класста 53, 9 класста 41 ушул сыяктуу математика 5-6 класстарда ушундай презентациялар түзүлүп даяр болуп келген. Ошондой эле 3D модель деп коет. Мында болсо бизде мына математикага келе турган болсо, бүтүн математикада фигуралардын сүрөттөрү бар. Гүлчехра Бегишева катардагы сабагын ноутбуктун жардамы менен өтүп жатат. Андагы колдонмону өзү жасаган жок. Санарип кампадагы даяр маалыматты колдонуп жатат. Бул балдардын сабакка болгон кызыгуусун арттырып, убакытты бир топко үнөмдөлгөнүн айтат. Ошо бала сенин сабагыңа кызыгып кириш үчүн ар түрдүү методдорду пайдаланыш керек. Ошол учурда оюндарды ойнотуш керек, нейрогимнастикаларды жасатам. Ошон үчүн балдардын кызыгып окушса керек деп ойлойм. Сократив, гынза, ошол гынзадан көйрөк оюндарды түзөм, сокративден оюндарды түзөм. Анан гамма, лесена булардан презентацияларды түзөмүн, канвадан табамын, кахут менен ойнотом окуучуларды. Ушул сыяктуу мындан көп программалар менен иштей алам. Алгебра сабагына жана геометрия сабагына биздин кызыгуубуз өзгөчө. Биз ушул сабакты күтүп, кызыгуу менен дайым окуйбуз. Биз дайым слайдтар менен иштейбиз. Ар сабагыбыз башкача болот. Необычный сабак мындай методдор менен окутат бизди. Өзүгө бизди жакшы тартат да. Биздин сабактар кызыктуу, методдору аябай жакшы. Башка сабактарга салыштырмалуу аябай жакшы сабак. Мамлекет тарабынан берилген акысыз ноутбуктар Кадамжай районундагы номер 5 Бабажан Айтматов атындагы жалпы билим берүү мектебинин так илимдер предметине сабак берген 20 мугалимине берилген. Санарип кампада бардык мугалимдерге тийиштүү программалар, материалдары менен даяр көрсөтмө куралдары менен өтө сонун экенде мугалимдерибиз сүйүнүшүп атат, сабактарында жакшы колдонуп жатышат. Окуучулардын билим сапаты былтыркы окуу жылында 58% түздү. Ал эми ОРТ жалпы республикалык тесттен окуучуларыбыз эң жогорку балл 205 балл болду. Андан мурдакы жылы 210 балл болгон. Окуучулардын билим сапаты ошондой эле жалпы республикалык тесттин көрсөткүчтөрү жылдан жылга өсүп жатат. 92 мектепти камтыган Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнө STEM предметтери үчүн 806, англис тил мугалимдери үчүн 212 акысыз ноутбук берилди. 12 жылдык алтын казык программасы негизинде 2024 жылы мугалимдердин 626-сы сабактарды окуп, тренерлер менен биргеликте билимдерине өркүндөшкөн. Ал эми быйылкы окуу жылында жаңы окуу боюнча 12 жылдык системада Сингапур методу боюнча 1294 мугалим атайын Бишкек шаарында окутулуп келген тренерлердин жардамы менен өздөрүнүн билимдерин алышты. Бул биринчи эле башталгыч класстардын мугалимдери, ошондой эле табигый илимдер боюнча физика, математика, информатика, биология, химия, география сабактарынын мугалимдери толугу менен жаңы стандарттагы жаңы окуу сабактары боюнча билимдерини өркүндөтүштү. Жаңы окуу жылында өлкө боюнча 27 000 ноутбук мугалимдерге таратылып берилген. Экинчи этап менен дагы да таратып берүү күтүлүп жатат. Мындан максат мугалимдердин техникалык базасын чыңдап, балдарга тереңдетип билим берүү. Ажамал Мурзадолат кызы, Баткен таңы, Кадамжай району.